Кээ бир кайнелер бар, ар дайым келиниге зулумдук кылган, кемчилик издеген, жумушудан өзүнөн дагы какшытып дагы сүйлөйт. Баланча кошунамдын келинин ата-энеси мындай нерсе бериптир кайненесиге, мындай нерселер галош алып бериптир деп ушинтип какшытап сүйлөйт. Мындай нерсе бериптир, мындай кийим бериптир деп ушинтип сүйлөйт да. Албетте келинине зулумдук кылгандар бар. Бирок өзүнүн да кызы бир жерге келин болуп барышын билбейт ал. Кайтар дүйнө экендигин түшүнүштү каалабайт. Себеби жанында бирөө супер солдат болуп турса, универсал солдат болуп турса, ошону кыйнап эзгиси келе берет да. Бул нафс каалоо каалайт да, шайтан ошого түрткү берет. Анан өзүгө дагы жол издейт. Менин рахматылык кайненем ушундай кылган эле, мен да ушундай кылышым керек деген системаны башка киргизип алган. Жок, андай эмес. Сен тентек болсоң, кайненең тентек болсо, сен тентек болушуң шарт деген эмес. Кайненең 10 этаждан ташаса, сен ташашың керек деген эмес. Адамдардын бардыгы акмак болуп калса, сен акмак болдуң, акмак болушуң керек шарт деген нерсе дагы туура эмес негизи. Ушундай принципке туруп алгандар бар калп эле. Бир нерселерди укканды каалабайт. Атасы айтат, аны укпайт. Өмүрлүк жолдош айтат, келинге зулум кылба, бул жамандык, башка десе дагы, сиз токтоп туруңуз, сиздин апаңыз мага нелерди көрсөткөн. Эмне гана жамандык күнөрдү көрсөткөн, мен алардын бирин дагы көрсөткөн жокмун деп келин багышка зулумдук кыла берет. Албетте, зулумдуктун кеси жок. Значит, кайтат демекчимин да, кеси жок, кайтат барыбыр. Ошондуктан зулумдук кылбашыбыз керек. Өзгөчө келиндерибизге, жаңы келген келиндерге карата. Ушул тууралуу бир хикая окуя бар. Өз-өзүнөн эле ош тарапта болуп өткөн. Бул жөнөкөй бир аял да, жөнөкөй ишине кылат, жумушун кылат. Баягы турбалар муздап калбасын деп турбалардын сыртыга коет го кышын да, стекловат деп коебу. Ошондой колго тийсе өтө кычыштырып, бир башкача сезимдерди пайда кылат. Бул дагы кызы турмушка чыгышына аз эле учур калган да, турмушка чыгышына аз эле учур калган, бирок жүктөрүнө, баягы төшөктөрүн ичиге пахта коюп тигиш керек, пахта жок. Мында каражат жок. Күнөрдөн бир күн иштеп жаткан ишчи заводунда, ушундай стекловат чыгарган заводдо иштейт бул байкуш-эне. Чыгып келип жатса, алыста пахта көрүнөт көзүнө. Азыр стекловаттын баягы пахтанын майдан нерселери болот да, ишенин көктөрүнөн даярдалат экен да стекловат. Ишенин баягы немелерден. Ошондон кычыштырат, башка кылат деген маселе да. Анан бул ахырналардан, башкалардан муну не десе, не кыласыңар десе, бул мусор дейт экен. Мусордан көрө мага бербейсиңерби, мага керек десе, макул алыңыз деп, ошентип алып барып төшөк кылып тигет экен баягыларды. Кыздын келинин жүк катары себеп кылып төшөктөрдүн арасына коюп тигет экен. Той болот. Тойдун эртеси күнү кыз дагы, күйөө баласы дагы каза болот. Көз жумат. Өзүнүн биринчи бактылуу көз ачып тынч уктай турган түндөрү булардыкы эмне болду? Акыретке уланып кетти. Себеби жөнөкөй аял эчтекени билбеген, пахта менен стекловаттын айырмасын билбеген эне төшөктөрдүн арасына ошол нерсени коюп тиккен эле пахта катарында. Ал болсо майда ишени көктөрү кан алмашуу учурунда ошол аркылуу бир нерселерге кирип, ишин денелери жүрөктөргө айтып кирип, баягы 2 жаш тең ошол жерде каза болот экен да. Айтайын деген маселе, бизде Кыргызстанда, Өзбекстанда пахта өтө көп. Бул макул, бул башка өлкөлөрдө пахтаны түшүнбөгөн, билбеген өлкөлөрдө болуп өтсө го макул. Бирок ушул окуялар башка жерлерде дагы болуп өткөн. Болуп өтүп жатат дагы. Эмнени айткым келди? Бүгүн кыйнабашыбыз керек. Жүк деп, мебел деп,
Дагы калын деп бар нерсе. Никенин эң азы жакшы го, негизи калындагы эң азы, махырдын эң азы жакшы. Ошондуктан бүгүн дагы өтө күчтүү күчөйүштү баштады. Махыр деген баягы трендтеги ошол нерселерге чыгып, махыр десе машиналарды айтып, кымбат немелерди айтып, арзаны жакшы. Махырдын азы жакшы. Бактылуу жашаш үчүн азы жетиштүү.